Кыргызстанда медициналык багыттагы 17 менчик жогорку окуу жайы жана факультет жабылат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министр ар бир окуу жайды жеке өзү текшерип чыкканын, профессордук окутуучулар курамы жана клиниканын базасы талапка жооп бергендери гана калтырылып, калгандары жабыларын, алардын кожоюндарынын арасында олигархтар, депутаттар, мурдагы премьер-министрлер бар экенин айтты. Азыр бул бизнеске айланып, колунан келгендердин бар эле институт, университет ачып алышты. Ал жерде абдан чоң акча, бирок сапаты абдан начар болуп калды. Бизди 10-15 жылдан кийин ким дарылайт, ошону ойлонушубуз керек. Окубай эле зачет алып, эптеп-септеп бүткөн дарыгерлер кийин биздин генофондко абдан зыян келтирет. Бейшеналиевдин айтымында Кыргызстанда медициналык билим берүүчү 3 мамлекеттик жогорку окуу жай бар. Алар Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы, жана Ош мамлекеттик университети, жана Кыргыз-Орус славян университетинин медицина факультеттери. Алардан тышкары медициналык билим берүү багытында иштеген 21 менчик окуу жай бар. Министр менчик окуу жайларынын айрымдарында тийиштүү шарт бар экенин, алар жабылбай турганын кошумчалады. Жабыла тургандардын студенттери окуусун сертификациядан өткөн окуу жайларынан уланта алышары айтылды. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда медициналык билим алып жаткан студенттер арасында Пакистан, Индия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Грузия мамлекеттеринин жаштары бар.